Билим берүү жана Ийилим министрлиги ата-энелерден мектеп фондуна бир жолку милдеттүү төлөм киргизүүнү демилгелеген. Министрлик жылына фондторго шаардагы мектеп окуучулардан 1000 сом, ал эми айылдагы окуучуларга 800 сом милдеттүү төлөм киргизүүнү сунуштаган. Тезирээк финансы министрлигинде ошо мектептин материалдык техникалык базасын жакшыртканга бир көбүрөөк каражаттар болуп, анан жергиликтүү биздин бийликтерибиз дагы жергиликтүү ар бир область, район, шаарлар тез өнүксө, анда биздин мектептердин жанагы материалдык техникалык базасын чыңдоого эч кандай көйгөйлөр болбой эле чыңдап калмакпыз да жашынакай. Мектептердеги ата-энелердин фонду бир топ жылдан бери коомчулукта кайчы пикирди жаратып келет. Мамлекет каржылап жаткандыктан ата-энелерден акча чогултулбашы керек деп эсептегендер да жок эмес. Эми негизи азыр ар кандай жашаган үй бүлөлөр бар да. Анан өзү чогултканы туура эмес дейм да. Бул балдар биздин келечегибиз да. Буларга өкмөт деген колдон келсе болушунча жардам бериш керек. Бул багытта ата-энелер менен мектептин ортосунда ар кандай сөздөр болуп атпайбы? Мугалимдердин эмес, мектеп тарабынан окуучулардын акча чогултулушуна илгертеден эле каршы өз ата-энелер. Азыркы мезгилде балдар детсадта болобу, мектепте болобу, орто жана жогорку окуу жайларында болобу, фонд чогултуш керек эмес. Менимче азыркы ушул мезгилде ата-энелер менен биргеликте чогултуп иш кылган жакшы да. Себеби мамлекетибиз азыр караштай албай калды да мектеп. Ата-эне баарын өзү алып берип атат. Китебин алып берип атат, кийимин өзү алып берип атат. Баарын камсыз кылып атат. Эмне кереги бар мектепке бул чогул? Ал эми мектептерге ата-энелердин фонду керек. Жалал Абад шаарындагы 520 окуучуга ылайыкталган бул мектепте азыркы учурда 2000ден ашык окуучу окуйт. Мындан улам оңдоо түзүү иштери жана башка керектөөлөр үчүн каражат керек деген адистер тарабынан айтылып келет. Бир чети жетекчи катары мен айтат элем мектепке фонд керек депчи. Ата-энелердин колдоосу менен биз ошо бар мектепти сактап калыш керекпиз. Эгерде ата-энелер мектепти колдобосо, бар мектептер бизде талкаланып калышы мүмкүн да. Мына бүгүнкү күндө биздин мектеп 2 имараттан турат. Биздин ата-энелердин колдоосу менен ооба фонд жок, бирок спонсор ата-энелерибиз бар. Ошолордун колдоосу менен биз ушул мектепти сактап келип атабыз да. Президент Садыр Жапаров Билим берүү жана Ийилим министрлигинин мектеп окуучуларынын ата-энелеринен акча чогултуу демилгесине каршы чыкты. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат катчысы билдирген. Өлкө башчысы бул демилге коррупцияга каршы күрөшүү жаатындагы негизги багыттарга каршы келерин билдирген. Буга окшогон кошумча төлөө механизми билим берүү тутумун жакшыртууга эч кандай реалдуу пайда алып келбейт. Тескерисинче окуучулардын ата-энелерден жүктөлгөн түйшөк. Мамлекет башчы жалпы билим берүү уюмдарында мыйзамсыз акча жыйноолордун эч бирине жол бербес деген бир нече ирет белгилеп өткөн. Мектептерде ар кандай максаттарга, түрдүү шылтоолор менен акча жыйноого кескин түрдө тыюу салынышы керек. Мектептин өкүлдөрү тарабынан бул сыяктуу жасалган бардык аракеттер дароо билдирилип турушу зарыл. 2019 жылдын октябрь айында Билим берүү жана Ийилим министрлигинин мурдагы жетекчиси маркум Каныбек Исаков республиканын мектептеринде акча чогултууга тыюу салган. Ошондой эле окуу жайлардын кызматкерлери камкорчулар кеңештеринин жана ата-энелер комитетинин каржы маселесине катышуусуна чектөө коюлган болчу. Аклай Карабаева, Аскар Маматисаков, Регион.